Залкар Алымов Чубакажы менен дагы кичине мындай пикир алмашып, ал киши менен талашып тартышканда учурларыңыз болгон экен. Ал видеолор жүрөт. Мен вообще фанатизмден каршымын да. Бул эмне болбосун? Ооба, эмне болбосун. Өтө эле прям сүйүп күйүп, өтө эле жаман көргөндөн каршымын. Анткени адам деле ошондой. Анын янус деп коет да, бир жагы ак, бир жагы кара болушу мүмкүн. Ошондуктан ал киши менен дагы мен азыркыга чейин ал кишиге аябай чоң урмат көргөзөм. Чубакажы. Ооба. Аны экөөбүз жөн баягы дискуссия эместе баягы прием тигиндей эмнелерде жолугуп калганда жапжашнакай эле сүйлөшчүбүз. Мисалы бир жолу мен айткам, силер акырындап жана скульптордой болуп, кыргыз менталитетин кетирип, акырындап кетирип эле бир өзүнчө бир жөн эле исламдык эле форманы киргизген атасыңар. Биз кыргызды унутпашыбыз керек. Биз кыргыз дегенди унутпашыбыз керек. Илгертен бери эле 19 кылымда эле ислам келгени, 7-кылымдан баштап эле кыргыздар исламга берилген. Бирок алар көчмөн эл болгондуктан алар өзүнүн менталитетин, өзүнүн генин сактап калган. Өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар. Аны азыр эле 21-кылымда кийинип эле бирөөңөр Пакистанга окшоп, бирөөңөр Иорданга окшош ошонуп кеткениңер, бул кыргыздын келечегине балта чабуу. Ошондой сөздөр болгон. Аны азыр деле айта алам. Аны исламга каршы чыгуу деп эсептеп жүргөндөр көп экен да, мен ошону аныктап коеюн деген. Ооба, анан мени каргагандар деле. Анан мен ошолорго айтканда, исламда сабыр деген нерсе бар. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Сиз өзүңүздүн оюңузду айттыңыз. Эмне үчүн мен капыр болуп калышым керек? Эмне үчүн мен желмогуз болуп калышым керек? Эмне үчүн сиз мени эмне гана өлүп кетти, интип кетти, минтип кетти дегендер дагы ошол сабырдуулукпу? Исламдын сабырдуулугу ошондобу? Ошол хадистерди окуп көрсүн. Ошол киши мусулманбы? Ал киши жана жаман молдо, дин бузар дегендей ошондой болуп атат да.